Азыр келет да искусственный газон коюлат. Искусственный газон только токулган эле. Кара Балта шаарында жергиликтүү футбол команда өз үйүндөгү оюндарды өткөрүүчү Манас спорт комплексин толук реконструкциялоо боюнча биргелешкен көчмө жыйын болуп өттү. Ага Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги, Кара Балта шаарынын мэри жана Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун өкүлдөрү катышты. Оюн талаасын жана жарыктандыруу иштерин кошпогондо комплекстин реконструкциясы толугу менен шаардык бийликке жүктөлгөн. Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен ушул биздин Манас спорт комплексине караган стадионубуз толук реконструкциядан өтүү жумуштары башталды. 1-июлга чейин бул жумуштарды биз аякташыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул аянтты даярдоо Кыргыз Алтын ишканасына, Кыргыз футбол союзу жана матчтарды даярдайт жана башка реконструкция курулуш иштерин биздин мэрия тарабынан жүргүзүлөт. Ошентип көчмө жыйынга катышкан ар бир өкүл өзүнө тиешелүү багыт боюнча жооп берет. Кыргыз Алтын мамлекеттик акционердик коому азыр Кара Балтаны колго алды. Бирок шаарда эмес, Кара Балта футбол клубун деп айтсак болот. Ишкананын берген эсебине ылайык, Кыргыз Алтындын өткөн жылдагы таза кирешеси 12,5 миллиард сомдон ашык сумманы түздү. Бул акционердик коомдун бүткүл тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч. Каржылоо маселесин ошо Кыргыз Алтын ачык акционердик коом алып атат. Бул каржылоо маселеси только мындайча айтканда бир гана могу футбол аянтчасы боюнча алып атабыз. Азыр ошонго сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сметасын чыгарып, муну каржылап ошо бүтүрөбүз. Спорттук комплекстин футбол аянты жараксыз абалга келгендиктен толугу менен алынып салынды. Эми бул жерге табигый жана жасалма чөптү айкалыштырган гибриддик газон төшөлөт. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионуна гибриддик газонду жайгаштырган өзбекстандык компания бул жакта да иш жүргүзүшү ыктымал. Hazırkı günde bütün dünya gibrit sistemasiga o'tyapti. Masalan, азыркы күндө дүйнө жүзү гибрид системасына өтүп жатат. Мисалы дүйнө чемпионаты өткөн Катар өлкөсүндөгү стадиондордун дээрлик баарына гибриддик оюн талаасы орноштурулган. Бул жакта болсо биз биринчи кезекте геологиясын карап чыгышыбыз керек. Андан кийин биздин даяр долбоор боюнча 60 см сугаруу системасы коюлат. Андан кийин гибриддик газон төшөлүп, табигый чөптөрдүн уругу себилет. Ошондо газондун арасына чөптүн тамыры кирип өсүп кетишине мүмкүнчүлүк болот. Андан ары чөп өсүп чыкканда 1-2 айдан кийин кадимки чөптүн тамыры синтетикалуу газондун астында калат да, аны гибриддик газон катаал жагдайлардан коргоп турат. защищает гибридный газон. Мына ушундай биргелешкен аракеттер менен футболду сүйгөн Кара Балта шаары коо стадионго ээ болот. Негизги иштер быйылкы жылдын 1-июлуна чейин бүтүшү керек. Мына ушундай максатта бардыгы болуп 145 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Долбоорду даярдап жаткан институт өзүнүн жакынкы күндө эсептерин берет, долбоорду берет, аны макулдашууга уже тиешелүү мамлекеттик органдардан экспертизадан өтөт. Мэрия болсо өзүнүн тарабынан тендер уюштуруу иштерин жүргүзөт. Анга өткөрүп, баягы ушул жерге иштин көлөмүнө жараша тендер уюштурулат. Быйыл ушу Кара Балта шаарынын өнүктүрүү үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен биздин шаарыбызга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Мына ушул 1 миллиард сомду өздөштүрүү максатында биз 70 миллион сомду ушул стадионубузду оңдоп түзөөгө, реконструкцияга биз ушул каражатты жумшап жатабыз. Учурдан пайдаланып футбол биримдигинин башкы катчысы Манас стадионунун жанына төшөлгөн жасалма газондун абалын да текшерип чыкты. Ал өткөн жылдын жайында япониялык өнөктөштөрдүн катышуусунда ачылган эле. Оюн талаасын азыр кандай абалда экенин абалын текшерип чыктык. Анан ошол жерде кемчиликтерин көрсөтүп, оңдоо түзөө иштерин азыр мэрия тарапка айтып кеттик. Ал мэр өз тарабынан тапшырмаларын берди. Көчмө жыйын аяктагандан кийин футбол жетекчилиги Бишкекке кайтып келип, баш калаабыздын бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Жана көптөн бери багы ачылбай келген. Бүгүнкү күндөн баштап муниципалдык башкармалыктын карамагына өткөн Эмгек резерви стадионун реконструкциялоону талкуулашты. Кыргыз Федерация футбол союзу менен биргеликте иш-чара жүргүзүп, алар менен макулдашып, бuyakta жана футболдук полиосын алар менен макулдашып, бuyakta иш жүрүп жаткан курулуштун баарын мэрия өз көзөмөлдөп, өзүнүн каражаты менен иш-чараны жүргүзүп атат. Каражаты даяр, каралган, мөөнөтү ойночу, футбол ойночу стадионун трибуналар менен жана тренировка жүргүзчү аянттар менен 31-августка өтүрүү деп жатабыз.
Мына ушундай таризде ондогон жылдар бою керектүү деңгээлде көңүл бурулбай, каржыланбай калган стадиондорду оңдоо жана реконструкциялоо иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Биринчи болуп Жалал Абад шаары жаңыланган стадионду болот. Оңдоп түзөөдөн өткөн Курманбек стадионунда алгачкы оюн 15 майда өтөт. Ал тууралуу атайын репортажды жакын арада көрө аласыздар.